Bir aydan beri ушулардын пособиясынын артынан чуркап жүрөм да. Ояка бар, бияка бар деп мия кылышат. Мен bir aydan beri пособияга жүгүрөм. Ояка бар, бияка бар деп мия кылышат. Бирок мен документке жакшы түшүнбөймүн, негизи. Бул Бишкекти жакшы билбеймин. Бир кызымды мектепке бердим. Бирөөсү 9-класстан чыгып кеткен. Экинчи кызымды мия кылсам, аны албады, мектеп толуп калган деп. Үчүнчү кызымды алышты, келечекти мектеби. Мой Батмазды урамдап барсам деле мектеп толуп калды деп алган жок. Билим берүү министрлигине чейин бардым. Ал деле директордун айткан сөзүн кайталап койду. Мектеп толуп калыптыр, анда албайт депчи. Анан кийин ошону менен кыздарымды мектепке бергеним жок негизи. Башка мектептерге караштырып беребиз деди, бирок мен ал жака неме кыла албайм. Жол кира төлөп мен кыла албайм да, негизи окута албайм. Себеби күйөөм оорукчан, ичи шишип кеткен. Экинчиден мен картон кагазда иштеймин. Ошон кыздарыма араң зорго курат да болот да. Даже эч ким түшүндүргөн жок. Анан түндүккө бар деди. Буларда түндүгү бар экен өздөрүдө, мурда эле айылдан кирген экен. Даже ошону компьютерден көрүп койсо болмок экен да. Просто көрбөй туруп, түндүккө бар, энеңе бар, атаңа бар. Мен деле билген эмесмин булар түндүктө бар экенинчи. А булардын өзүдө бар экен түндүгүчү. Азыр Кыргызстанда ушундай дагы ачыкка эле отуруп алып мындай компьютер менен алса болот го, анан эмнеге буларды ушунча кыйнады дейм. Буниса Карабаеванын 2 айдан бери жөлөк пул ала албай жатам деген арыз муңу боюнча социалдык камсыздоо департаментине кайрылдык. Аталган департаменттин директору Актан Балбаков Кактус KG сайтына буларды билдирди. Буниса Карабаева 2022 жылдын 1-апрелинен бери 5 баласына ай сайын 12.800 сомдон алып келет. Бул акча каражаты Лейлек райондук башкармалыгы тарабынан чегерилет. Учурда дагы берилүүдө. Жөлөк пул айыл банк аркылуу төлөнөт. Эгер акчасын ала албай жаткан болсо, аталган банкка кайрылышы керек. Социалдык камсыздоо департаментинен кошумчалашкандай, Буниса Карабаева май айында Лейлек райондук башкармалыгына кайрылышы керек. Себеби жөлөк пул келишими 1 жылга гана түзүлөт.